элди жана турак жайды каттоо башталып отурат. Ошондуктан сизге сурамжылоого келдим эле. 25 марттан тарта өлкөдө эл жана турак жайды каттоо старт алды. Бул өнөктүк Баткен облусунда да башталып, ага президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков алгачкылардан болуп катышып каттоодон өттү. Сурамжылоо атайын иштелип чыккан мобилдик тиркеменин жардамы менен жүргүзүлдү. Бул жерде мен айтып кететтим, эч кандай кооптоонун кереги жок. Бул ар бир үй бүлөнүн өзү жөнүндө, анын чарбасы жөнүндө маалыматтар бул купуя болот. Кээ бир адамдар ушундай кооптонуу болуп калышы мүмкүн. Эч кандай негиз жок да кооптонушкачы. Өнөктүктүн жүрүшүндө буга чейин атайын окуудан өтүп, эл каттоого тартылган кызматкерлер ар бир үйдү кыдырып, смартфон аркылуу элди каттайт. Баткен облусунун аймагында 2300дөн ашуун каттоочу убактылуу жумушка тартылган. Ар бир үйгө барабыз, эч кандай бул коркунуч нерсеси жок. Киребиз дагы ошол адам үйүнө киргизсе үйүндө сурамжылайбыз, ал эми сыртта болсо сыртта сурамжылайбыз. Ошол кандай шарттарда жашап ататтар, азыр канчасы миграцияда, ошолордун санын билүү эле максатыбыз. 18 жаштан ашкан адам болсо жооп бере берет. Эске салсак, Кыргызстанда элди жана турак жай фондун каттоо 25 марттан 3 апрелге чейин уланат. Алыскы аймактарда каттоо 23 апрелден 2 майга чейин жүргүзүлөт. Эл каттоого өлкө боюнча 28 000 убактылуу координаторлор, инструктор, көзөмөлдөөчүлөр жана эл каттоочулар тартылган. Бүт методология иштеп чыкты. Мындай китептер чыккан. Мына нускамалар ушул боюнча биз балдарды баардыгын окуулан, инструкторлорду, координаторлук каттоочуларды окуудан өткөрдүк. Бизде каттоочулардан сурап бир үй, бир адам калгаш керек. Биздин статистика комитетинин негизибизде ошондой. Ар бир адам маанилүү деген девиздин астында иштеп атабыз. Кудай кааласа баардыгын мыйзам чегинде каттоого аракет кылабыз. Эл каттоо маанилүү мамлекеттик иш-чара, жалпыга белгилүү жана милдеттүү мүнөзгө ээ. Мындан улам сурамжылоодон өтүп жаткан адам талап кылынган маалыматтарды билдирүүдөн баш тарта албайт. Баш тарткан учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчиликке тартылат.